Декабрда Бишкектин Панфилов паркында Кемпирабад иши боюнча жапырт камалган саясатчы жана активисттердин жакындары чогулду. Алар бийликке кайрылып, камактагыларды бошотууну же үй камагына чыгарууну талап кылды. Алар мекенди сүйгөн үчүн отурушат. Бошотууну талап кылабыз. Анда биздин өзүбүздүн балдарыбызга кийинки башка бир эле буларды камаса анда башка балдарыбызга кандай тарбия беребиз биз? Мекенди сүйбөгүлө деп ошондой закон чыгарганбы? Мекенди сүйүү бул кылмыш эмес. Эч ким качкан жери жок. Бүттүк эле закон боюнча эле болуп атат. Буларды жөн эле кармап эле, кыйнап эле. За маму требуем отпустить ее под домашний арест. Вот 2 месяца мы ее уже не видели. Очень она объявила голодовку, мы переживаем за ее здоровье. Вот у нее есть несовершеннолетний маленький ребенок, сын, который очень ее ждет. 14 декабрда тергөө абагында кармалган аялдар саясий ачкачылык жарыялаган. Көп өтпөй акцияга эркектер да кошулган. 2 күн мурда активисттер Перизат Суранова менен Орузайым Нарматованын саламаттыгы кескин начарлаган. Муну алардын адвокаттарынан сырткары акыйкатчы жана укук коргоочулар да тастыктайт. Перизат Суранованын абалы оор, анын абалы кескин оорлоп кеткен, ал суу ичпей атканда болуп атат. Анын өзүнүн ден соолугу начар экен. Орузайым Нарматованын абалы оор, кайра экөөнө тең тез жардам чакырылды. Анан эми жигиттерден Али Шабдандын немеси абдан мени мындай кооптондуруп атат, тынчсыздандырып. Анан Талай Мадаминов деген жигит бар. Анын баягы кант оорусу 2-чи типтеги, анын шишиктери бутуна кетип, ошондой болуп атат да. Анан дагы Чыңгыз Капаровдун ал жакын эле ооруканага жатышкан болчу, анын бөйрөгүндө өнөкөт оорусу бар деп белгиленген. Эми калгандарын дагы абалы улам начарлай берет. Бишкек шаардык соту декабрдын ортолорунда камалгандардын башкаргоо чарасын 22 февралга чейин узарткан эле. Ачкачылык кармагандар кайрылуусунда 2 ай аралыгында айыпталуучуларга карата эч кандай тергөө амалдары жүрбөй жатканы кылмыш ишинин негизсиз козголгонун тасыктап турат деп билдиришти. Материал чыгаар алдында Нарматова диагностикалык борборго жеткирилгени маалым болду. Ал эми жазуу аткаруу кызматы буга чейин ачкачылык кармагандардын абалы канааттандырарлык деп ишендирген. Адвокаттарына аларды алып чыгып бере албай атышат, алар өзлөрү баса албай чыга албай калды. Адвокаттарын камерага киргизбейт, ошондуктан адвокаттар менен ошол ачкачылыкта жаткандардын байланышы кескин үзүлүп калды дагы. Биз айлабыз куруп, ошо акыйкатчыга улам барып, кабар алып бер, бизден бизге маалымат алып чык, кир деген ошо акыйкатчынын айланасында гана болуп калдык да. Мен 14 кишинин сотуна катыштым да, байкоочу болуп байкап отурдум. Эми ошол мен өзүм катышканда айтайын, ошол 14 адамдын экөө таптакыр суракка чыкпаптыр. 2 айдын ичинде таптакыр аны суракка чакырып. Калган 12син бир жолудан суракка чакырыптыр. Анан эмнени сурады дегенде, кылмышты мойнуңа аласыңбы, албайсыңбы деген гана ошондой суроолор болуптур негизинен. Президент Садыр Жапаровго элдик курултайда делегаттардын айрымдары кайрылып, жапырт камалгандарды бошотууну өтүнгөн. Анда президент алар чет жактан акча алып, элди портерге жүктөп, мыйзамсыз аракеттерди жасоого ниеттенген деген. 17 декабрда Жапаров Кабар улуттук агенттигине маек куруп, жапырт камалгандарга да токтолгон. Өлкө башчысы соттордун ишине кийгилише албаймын деп айтканы менен алардын дарегине айтылган сын тергөөчүлөргө жана сотторго берилген установка дейт укук коргоочу Азиза Абдирасулова. Президент деген бул мындай арбитр да. Калыс. Сотко кийлигишпеген камалдыбы, макул бардыгы мыйзам чегинде болсун, мен билбейм, мен азыр аралашпайм деген сөзүн айтпастан, булар ушундай кылган, булар баягы бусиктер менен адамдарды ташыйм деген, ана мындай кылам деген, мунун бардыгы далилдене элек да. Мунун бардыгы сотко жете элек да. Мунун бардыгы сөз катары. Эмне себептен президент ошондой ушактарды же болбосо ошондой фактыларды сот бүтпөй атып жеткизгендердин сөзүн угат дагы, а бул камалгандардын тууган уругун кабыл алып мындай сөздөрүн угуп аларды дагы ошондой кылбай атат, карманып турбай атат. Анан ал деген президент да.
Анын айткан ар бир сөзү бияктагы прокурорлор, тергөөчүлөр үчүн, соттор үчүн установка. Президенттин пикири ошондой деп булар даже үй камагына чыгаргандан коркуп тура беришет, актагандан коркуп тура беришет. Анан президент ушинтип атат деп азыр 36 тергөөчү иштеп атат. Кембирабад суу сактагычын Өзбекстанга берүүгө каршы чыккандар 23 октябрда кармалган. Айрымдары кийинчерээк Москвада кармалып, Кыргызстанга жеткирилген. Аларга массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү беренеси боюнча айып тагылууда. Камакка алынгандар кылмыш иши саясий негизде козголгонун айтып келишет.